Камчыбек Ташиев өзгөндү айланып өткөн жолдун курулушун көрүп чыкты. Бишкектеги автобекеттердин мыйзамсыз сатылган жерлери кайтарылат. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү Жамиля улуттук мюзиклинде болушту. Бүгүн 16 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн шаарын айланып өтүүчү унаа жолунун курулуш иштеринин жүрүшүн тик учактан көрүп чыкты. Тийиштүү тараптардан маалыматтарды алып тапшырмалар берилди. Өзгөн шаарын айланып өтүүчү унаа жолунун узундугу 14 чакырымды түзөт жана 2 көпүрө 10 мал жандык өтүүчү өтмөктөр камтылат. Курулуш иштери ушул жылдын аягында аяктап пайдаланууга берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ошондой эле министрлер кабинетинин мүчөлөрү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Жамиля мюзиклинде болушту. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун повестинин негизинде коюлган мюзикл, оригиналдуу музыка, поэзия, видеоконтент, көркөм жасалга, заманбап сценография, кыргыз элинин салттуу маданияты, фольклордук, хореографиялык жана вокалдык чыгармачылыкты айкалыштырат. Бишкектеги автобекеттердин мыйзамсыз сатылган жерлерин мамлекетке кайтаруу иштери башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев социалдык барактагы баракчасына жазды. Анын айтымында бул иштер президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жүргүзүлүүдө. Туманбаев автобекеттердин айрым жерлери жеке тараптарга менчикке берилип, ал эми имараттары оңдолбой эскирип баштаганын белгилеген. Өлкө жетекчилеринин колдоосу менен эски автобекеттер толугу менен капиталдык оңдоп өтүп, мамлекеттик мекемелер жайгаштырылат, деди ал. Коррупцияга аралашкан УКМКнын 8 кызматкери жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ошто билдирген. Эскерте кетсек, Алгара Суу районунун Манас спорт комплексинде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана шаардын тургундары менен жолуккан. Ташиевдин айтымында Баткенде УКМК кызматкерлеринин 8-ин жоопко тарткан. Алар коррупцияга аралашып, посттордон ишкерлерди коркутуп, үркүтүп, акча жыйнагандар болгон. Ошондой эле ал УКМК кызматкерлерине чексиз укук берилбесин кошумчалады. Нарын облусунун жетекчиси Алтынбек Эргешевдин демилгеси менен Салкын Төр жана Бугум Арал эс алуу жайларын реконструкциялоо иштери колго алынууда. Бул үчүн облустук Теңир Тоо өнүктүрүү фондунун Бугум Арал эс алуу жайын оңдоп түзөө, туристтерди кабыл алууга ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында 5,5 миллион сом бөлүнүп берилип, иштер башталууда. Кийинки этапта Салкын Төр эс алуу жайы толук оңдоодон өтөт, анын долбоору даяр. Бүгүндөн баштап номер 166 маршрут боюнча автобус каттай баштады. Буга чейин бул каттамда кичи автобустар жүргөн. Каттам боюнча 20 автобус 8-10 мүнөт аралыкта жүрөт. Маршруттун акыркы аялдамалары Ауэзов көчөсүндө жана Сокулук тараптагы Алтын Ордо конушунда жайгашкан. Мэрия бара-бара бардык кичи автобустар толугу менен автобустарга алмаштырылаарын эскертти. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгү жана Вайлберстин ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирет. Кол коюу аз эми күн мурун 16 майда Татарстанда өтүп жаткан Казань Экспо эл аралык көргөзмө борборунун аянтында Россия Ислам дүйнөсү Казан форум 2024 эл аралык экономикалык форумунун алкагында өттү. Меморандумга экономика министринин орун басары Назарбек Малаев, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Канат Жумагазиев жана Вайлберстин башкы директору Татьяна Бакальчук кол койду.